Балыкчыда уйлардын айынан кырсык орун алды. 2025-жылдын 17 октябрында саат 21:12 чамасында Сары Камыш балыкчы багытындагы жолду Уна 2 уйду сүзүп кеткен. Бош жүргөн малдардын айынан жол кырсыгы катталды. Күбөлөрдүн айтымында айдоочунун унаасы жараксыз абалга келген. Бош жүргөн уйлардын кесепетинен элдер жабыркап жатат. Уйларыңарды байлап же камап турсаңар боло деп билдиришти күбөлөр. Булак турмуш кежи. Boş жүргөн уйлардын, малдардын кесепети бакта элдердин колуна калып жатат. Мынакей бирөөсү бакта жатат, бакта да бош уйлар мынакей жүрүшөт. Экинчиси камагыла уйларыңарды, малдарыңарды. Манаш шаарында баңгизат сатууга шектелген 17 жаштагы бала кырмалды. Бул тууралуу бүгүн 18 октябрда Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. Маалыматка караганда 26 сентябрь күнү Манаш шептинин кызматкерлери Жаран шаардын аймагында мыйзамсыз баңгизатын сактап, сатып жүргөндүгү боюнча маалымат алышкан. Аталган маалымат Манаш шепти баңгизат каражаттарын, психотроптук заттарды, алардын аналогдорун сатып өткөрүү максатында мыйзамсыз даярдоо менен катталып, кылмыш иши козголгон. Кылмышка шектүү катары Өзгөн районунун 2008-жылы туулган тургуну кармалды. Тергөө амалдардын жүрүшүндө анын жанынан 17 дана желим баштык менен оролгон синтетикалык клефедрон аталышындагы салмагы 16 граммды түзгөн баңгизат табылды. Ал Жалал Абад шаардык соту тарабынан 1 айга камакка алынды. Бишкекте эркек киши интернеттеги шылуундарга алданып 14 миллион сом которуп берген. Шектүү катары 18 жаштагы жигит кармалды. Арыз ээсинин айтымында 6 августта белгисиз кишилер мессенжерден өздөрүн УКМК кызматкерлери катары тааныштырып, анын 14 миллион сомун ар кандай банктык эсептер менен котортуп алышкан. Шектүү катары кармалган бала убактылуу жайга киргизилген. Башкалары изделип жатканы, акча түшүп турган эсептин баары бөгөттөлгөнү кошумчаланды. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7915 126 73 29. Ош облусунда 16 жаштагы Муслима Адахамова изделүүдө. Ош облусунда милиция кызматкерлери 2009-жылы туулган өспүрүм кыз Муслима Абдахамованы издөөгө алышты. Ал 13 октябрда Өзгөн шаарындагы үйүнөн чыгып кеткен бойдон кайтып келген эмес. Булак Кактус кежи. Бишкекте соода борборлорун жардырам деп коомду дүрбөлөңгө салган кыз кармалды. Бишкек шаарынын аймагында террордук коркунуч тууралуу жалган маалыматтарды жайылтуу фактысы аныкталды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат борбору билдирди. УКМКнын ыкча миликтөө иш-чаралардын жүрүшүндө Украинанын Авсюк аттуу жараны Telegram мессенжеринде Ожас Бишкек аталышындагы каналын ачып, анын атын кийинчерээк Аверсион деп өзгөртүп, ал жерде Бишкектеги мектептерде жана соода борборлорунда болушу мүмкүн болгон террордук актлар тууралуу маалыматтар активдүү таратылган. Тактап айтканда, аталган Telegram каналында Аяна лакап аты колдонгон колдонуучу Бишкектеги соода борборлорун жардыруу ниетин билдирген аудио билдирүү калтырган. Бул көрүнүш шаардыктарды дүрбөлөңгө салып, натыйжада борбор каладагы социалдык абалды туруксуздаштырган. Кечээ 17 октябрда террордук акттын жасайм деп коркутуу кылмыш белгилери боюнча козголгон. Иштин алкагында жогоруда аталган билдирүүнүн автору Кыргызстандын жараны аныкталып кармалды. Ал убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Тергөө уланууда. Айда кетсек, кечээ 16 октябрдагы билдирүүлөрдөн улам милиция кызматкерлери борбор каладагы мектептерди текшерүүгө алышкан. Ички иштер министрлиги билдирүү жасаган 20 жаштагы Ярослав Авсюк Кыргызстанда эместигин билдирди. Ал Орусиянын ички иштер министрлиги тарабынан телефон аркылуу терроризмге шектелип, эл аралык издөөдө жүргөнү такталган. Буга чейин ага байланышы бар делген жашы жетелек жигит да аныкталган. Булак Супер кежи. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Биз ошо жол кырсыгына кабылып, авариядан кийин ошо балам оорукчан болуп калды. Балам жашы 4 жашта.
баса албай, сүйлөй албай калган эле. Азыркы учурда кичине сүйлөп кыймылдап калды. Ушул акыркы операциясы сиздерден сураныч. Баламдын операциясына жардам алып кетиңиздер. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт. 5 сом, 10 сом болсо дагы колуңуздардан келишинче жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошол дагы азыр биз үчүн чоң жардам. Биздин ушул акыркы операциябыз ушунда үмүтүбүз чоң. Балам басып кетет деген ойдомун. Балам башынан 3 жолу операция болгон. Башында аппарат менен, ошо аппарат менен жашап жатат. Кредиттер Мбанк 593 31 97 кымбат К деп чыгат. Деньги баланс дагы бар ушул номерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 7807 Кундузай деп чыгат, өзүм менен сиңдим. Акыркы операциябыз кайдыгер карабастан ошо Кыргызелим колдоп жардам бересиз деген үмүттөмүн. Взорву торговый центр, все туда подходите, да. Я взорву ГУМ, ЦУМ, Бишкек парк, Дордой плазу, Азия Молл, Томи Молл, все вот эти ТЦ, бойтесь. Хочу признаться, что 16 октября в чат дилер, МЛБП чат, я отправила сообщение с таким содержанием, как «Я хочу взорвать торговые центры, такие как КУМ, ЦУМ, Бишкек парк, Дордой плаза». Все это было сказано не из искренних побуждений, это было сказано не всерьез. Однако данное сообщение распространили по другим группам, и, возможно, меня могли неправильно понять. Я прошу прощения, я действительно ничего такого не имела в виду, и я ни в коем случае не призываю никого к таким действиям. Простите. Других тоже. Других я вообще не призываю к таким действиям. Мне очень стыдно. Мээрим ресторанын көпчүлүгүңүздөр билесиздер, шаардагы белдүү тойхоналардын бири. Ресторан жана анын тегерегинде жайгашкан бул жердеги имараттар, супермаркеттер, дүкөндөр, ошондой эле мебель саткан дүкөндөгү жайгашкан. Алардын баары бүгүнкү күндө муниципалдык аймакта турат. Алардын негизги орду мына көрүп турган көп кабаттуу үй жана анын жанындагы Сезим соода борбору менен тең болуш керек болчу. Бирок булар ижарага алып ресторанды жана анын тегерегиндеги соода түйүндөрдүн курулушун бул жерге капиталдык кылып куруп алган. Негизи капиталдык курулушка дагы өзү уруксат жок. Негизги маселе бул жерди ижарага иштетип келе жаткан бир туугандар, булар Равшан Рыспаев жана Рустам Мамановтар, мамлекеттик кызматтарда көп жылдар бою иштеп, жогорку кеңештин дагы депутаттары болгон. Равшан Рыспаев өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары да болуп эмгектенген. Бирок булар ошол ижара акысын көп жылдардан бери төлөбөй келет. Жалпы суммасы 14 миллион сомго барабар. Сотко барат, прокуратурага барат, укук коргоо органдарына барат, эскертүү берилет, дагы деле төгөбүз, ал бул деген маселелер менен төкпөй келген. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев талап койду, ага ылайык 1 ноябрга чейин мээрим рестораны жана анын тегерегиндеги курулуштардын ижарасында олтургандардын баары 14 миллион сомду шаар казынасына төгүп бериши керек. Эгер аталган мөөнөт ичинде бул курулуштардын ээлери шаар казынасына бюджет толтуруп бербесе, анда шаардык мэрия аргасыздыктан шаардын өзүнүн муниципалдык болгон жеке менчик жерин курулуштардан бошотуп алып салууга мажбур болушат.